Уақыт өткөн сайын түйшүгү көп аял заты көптөгөн гинекологиялык ооруларга кабылып жаткандыгы бул албетте өкүнүчтүү. Мына ушундай илдеттердин бири гинекологиялык гормондук бузулуулар же болбосо эндокриндик бузулуулар деп аталат. Дал мына ушул оору эмнеден улам пайда болот? Кантип алдын алса болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тили көрүүчүлөр, анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга келген адистерди мен сиздерге тааныштырсам. Ыкбал Казакбаева, Ош облустук адам репродукциясы борборунун гинеколог, эндокринолог дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Фатима Турдуматова, Дени сак медициналык борборунун дарыгер, гинекологу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, мына ушул гормондук бузулуулар же болбосо эндокринологиялык бузулуулар деген эмне? Бул деген өтө чоң темадагы чоң тема деп эсептейбиз. Чынын айтканда, гормондук бузулуулар деп эл арасында айтылат, бирок деген мындай гинекологиялык, эндокринологиялык бузулуулар деп айтсак туура болот деп айтам. Гормон деген именно баягы эндокриндик ички бездери болот. Именно организмди, бизди организмди башкарып турган, аялды аял кылып, эркекти эркек кылып экөөнү аймалай турган ички эндокриндик бездери болот. Ошолор иштеп чыккан суюктукту гормон деп айтылат. Анан ушул именно эндокриндик системада өзү 5 звено контроль кылат да. Баш мээден баштап, баш мээде андан кийин гипоталамо-гипофизарный система болуп калат. Ошол эле учурда дагы мына богок бези, бөйрөктүн үстүндө надпочечник деп коет, бөйрөктүн үстүндө бездер и аялдардын тукум бездери. Ушулардын катышуусунда организмдеги бүт эндокриндик системалар бири-бири менен байланыштуу иштейт. Бузулуулар ушул эле 5 звенонун бирөөсүндө бузулуулар болсо, анан кийинки бездин да бузулушуна алып келет да. Муну багада психологиялык моменттер мээден кетиши мүмкүн. Постоянно, если стрессте жүрсө да, үйдө жакшы мамиле кылбай турган болсо, же болбосо мээде шишик оорулар болсо, мээде жана гипоталамо-гипофизарный системада функционалдык же болбосо органикалык өзгөрүүлөр боло турган болсо, именно ошол жерде иштеп турган гормондор ушул аялдын, аял кишинин организмдеги өзгөрүүлөрүнө же болбосо ушул жакшы иштешине көмөк көрсөтөт да. Анан эми конкретный кандай бузулуулар болушу мүмкүн да, эндокриндик же болбосо гормоналдык да. Көбүнчө аялдар эмне менен кайрылат? Айызым бузулуп калды, айыз келбей калды, кечигип калды, же болбосо кыз балдар 15-16 жаштан кийин, же болбосо 18-20 жашка чейин, 20 жаштан өткөнү да бизге де кайрылат. Айыз келбей атат деген учурда. Бул да ушул гормоналдык бузулууларга алып келет. Мунун кайсы себеби деп айтканда, ушул текшерип көрүш керек. Может, мээсинен кетиши мүмкүн, гипоталамо-гипофизарный, же болбосо богок бездеринен кетиши мүмкүн, именно жанагы бөйрөк үстүндөгү безден кетиши мүмкүн, же болбосо аялдардын өзүнүн тукум бездеринен ошо функционалдык бузулууларынан болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кайсы жерде кандай бузулуулар болсо, эми ал ушул мекемелерге кайрылып, адистерге кайрылганда анан кийин конкретно так аныкталат, анан так аныкталат кайсындай бузулуулар болду деп. Ардактуу тили көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508 87 88 97 номери. Анда маегибизди улантсак, айтсаңыздар, мына ушул ооруга кабылгандын кантип байкаса болот? Мисалы, жаш кыз келиндер эмнеден улам ушул ооруга кабылдым деп анан сиздерге кайрылыш керек, батыраак деген.
Ооба, туура айтасыз. Бизге негизи гинекологторго кайрылган кыз келиндердин өзүнүн эле даттануусунан эле биз аныктайбыз да. Кээ бирөөлөр ушул азыр айтылып кетпедиби? Айыздын жаш кыздардан баштап эле ушул илдетке кабылып, улуу муунга, улуу жашка чейинки аялдарга дагы булар учурайт. Ал эми жаш кыздардан баштап кайрыла башташат да. Айтылып кеткендей эле айыздын туура эмес келгени, ошолордун ооруп келгени, ритмдердин туура эмес келип атканы, цикldардын бузулганы, ошол кыздардын проблемасы болуп кайрыла баштайт. Анан эми бойго жетип турмуш кургандан кийин балалуу болбой, ошол чоң себептер да доктурга кайрылыштынчы. Мен мынча жыл турмушта жүрөм, жолдошум менен жашап, балалуу болбой жатам. Бул эмне деп кайрыла башташат өздөрү элечи. Анан сурамжылап аныктай баштаганда, текшерип көрө баштаганда, булардын эле ошол гормоналдык системалары туура эмес иштеп жатканын өздөрү эле айта башташат да. Ушундай жанагы айтылып кеткен сөздөрдүн баарын кайталап өздөрү айызым туура эмес келет, келгенде ооруйт же болбосо аз ченемде же бат-бат келет, көп ченемде келет деп өздөрү айта баштайт даттануусунчу. Андан тышкары улуу жашка жетип калган аялдарда климакс деген бизде оору бар. Бул дагы ошол жаштары улгайып калган аялдарда кездешет. Алар дагы өздөрүнүн ошол баягы даттануусу өзгөчө болот. Алардыкы дагы ар бир оорунун өзүнүн симптомдору башкача айтылат да. Климакстын симптомдорун айта башташат бизге келгендечи. Биз ошол симптомдорду угуп, текшерип көрүү менен аныктай баштайбыз. Бул оору ушундай симптомдор менен болот деп аялга биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, дарылоо чараларын көрүп, текшерүү иштерин жүргүзө баштайбыз. Демек, сөзүңүзгө караганда, бул илдетке бардык эле айымдар кабылат деп түшүнсөк болот экен. Эгерде жаш кезинде кабылбай турган болсо, жашы өтүп калганда, мисалы 40 жашта же 40 жаштан өйдөлөгөн убакытта сөзсүз түрдө ушул гормондук бузулууларга кабылат экен. Эми дагы кошумчалап келет. Эми бул гормоналдык бузулуулар эненин ичинде турганда башталышы мүмкүн да. Баягы энеси ооруса. Кандай учурда? Эне ооруса, вирустук оорулар, урогенитальный оорулар, радиация, экологиялык бир таасирлер боло турган болсо, жумушунда, мына компьютерде көп отургандар боло турган болсо, ошолордун таасиринде именно түйүлдүк кезинде эле башталып калышы мүмкүн да, ошол оорулар. Анан кийин тубаса эндокриндик бузулуулар болуп калышы мүмкүн. Ушул түйүлдүк кезинде эгер ушул 2 ай, 9-10 жумалык түйүлдүк кезинде ушундай таасирлер боло турган болуп калса, ал именно ошол учурда түйүлдүктүн ички бездеринде аныкталат, эркек же кыз экени. Ал ушул 9-10 жумалыктан баштап, эгерде ушундай таасирлер болуп кала турган болсо, анда именно ушул учурда сырткы жыныстык органдары пайда болгон учур болуп калат да. Бул түйүлдүк төрөлгөндө анан кээ бир учурда эркек же кыз бала экенин айырмалай албай калат роддомдо. Төрөлгөн кезде. Төрөлгөн учурда. Бул ичиндеги жатындары, жатын бездери туура жайгашса, сырткы органдарында жанагы сырткы немелеринде эркектин жыныс мүчөсү пайда болуп, кын менен баягы урогенитальный синус деп коет, ошолордун бөлүнбөй калышы неметет дагы, анан ложный женский гермафродитизм деген ошондой менен балдар төрөлүп калышы мүмкүн да. Бул биринчиден баягы төрөлгөн учурдагы пайда болгон учур. Анан өспүрүм кездеринде дагы ушундай неменин таасиринде бизге кайрылгандар мындай суроолор менен кайрылат. Семирип баратам. Өзүмөн өзүм эле семирип баратам, тамак жебей атам, такыр диета кармап атам, семирип баратам. Бетиме безеткилер чыгып атат, мага мурут чыгып кетип атат, же сакал чыгып атат. Көкүрөгүмдө мындай ичимде кол буттарымда аябай түктүн көбөйүшү пайда болуп калды деген суроолор менен кайрылат да. Сиздер Ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондорун 0222 код аркылуу 4487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын конокторуна суроону берип, маегибизди улантсак, жогоруда айтып өттүңүздөр да, мисалы гормондук бузулуулар болсо, бетине ар кандай безеткилер чыгат, анан түктөрдүн өсүп калуусу, ошол эле учурда толуп кетүүсү. Мына ушул
белгилер болгондо сөзсүз түрдө сиздерге кайрылыш керек экен да. Кандай учур болбосун. Кайрылып адистен консультация кылыш керек, текшериш керек сөз. Соңку убакыттарда чындыгында коомчулукта мына ушундай эндокриндик бузулуу ооруларына кабылып атабыз, анан төрөбөй жатам деген ушундай даттанууларды көп уга турган болдук да. Буга ким күнөөлүү? Биздин менталитетпи? Же болбосо экологиябы? Эмне себептен ушундай болуп атат же ата-энелерби? Буга көп эле факторлор себептүү. Жана эрте менен жана айтылып кеткен сыяктуу эле ичинде түйүлдүк кезинде таасир берген факторлор бар. Ошол балдар төрөлүп, кийин өсүп, чоңойгондон кийин гормоналдык нарушениясы менен чоңое баштайт да. Алардын ошол кичинекей кезинен баштап туура эмес гормондор иштей баштагандын негизинен аял кишиде ошол жумуртка бездери бышпай, түйүлдүк боло турган жумуртка бышпай калганда энеси ошо боюнда боло албай баласыздык болуп калат да. Ошол себептен биз гормондордун толуктоо аракет иштерин жүргүзөбүз. Албетте сразу эле баштаганда эле гормондор менен дарылабайбыз. Ага чейинки иш чаралардын баарын өткөзөбүз. Текшерүү иштерин, анан кийин шамалдап калуу жолдорун шамалдаганды дарылап, воспалительный процесстердин баарын дарылап бүтүп, анан кийин витамин комплекстерди берип, ага да эффект болбогондо анан кийин гормондор менен гормондорду толуктоо иштерин жүргүзөбүз. Гормондору толукталган 1 эле айда, 2 эле айда результат бербейт. Натыйжасын 6 айга чейин гормондук дарылар менен дарылап, андан кийин результаттарын көрсөк болот. Жакшы, мен суроомо толугураак жооп берсеңиз негизинен. Ким күнөөлүү бүгүнкү күндө? Муну эми Албетте экология, бир киши күнөөлүү деп айтканга. социальный факторлор бар. Буга эми экология, туура эмес тамактануу, биздин өзү турмуш менталитетибиз. Себеби баягы кичинекей кезде мен дагы бир мындай неме айтып кетким келип атат. Богок оорулар менен көп азыр аябай. Себеби биздин ушул жерибизде эмне йоддун жетишпегендиги, абада да, топуракта, сууларда да йоддун жетишпегендигине байланыштуу богок оорулары, эмне богок безинин жакшы жетишсиз иштегени, же болбосо гипотиреоз, гипертиреоз деген болуп. Анан богокту эч ким тоготпойт. Менин богогум бар деп эле жүрөт. Качан ушул эмне богок безинин бузулушуна байланыштуу анан кийинки проблемалар башталат да. Именно гинекологиялык бузулуулар, айыздын бузулуулары, айыздын келбей калышы, боюнда бүткөндө баласын турбай калышы, өнөкөт бойдон түшүп калышы, баласы ичинде мерт болуп калышы көп эле себептерден ушул богок безинин байланыштуу болот да. Анан эми ар бир бузулуулардын өзүнүн себеби болот. Кайсы конкретно кайсы жерде, баягы мен айтып кеткен 5 звенонун кайсы жеринде бузулуулар пайда болуп калды депчи. Анан именно мен дагы неметип келем, мээден психологиялык моменттер болот. Үй шарты жок, же болбосо үйүндө жанагы ата-энеси менен ажырашкандар, үй бүлөсүндө жакшы мамиле болбогондор, кызды кысымга алып жакшы чоңойбогон учурда именно ушул психологиялык факторлордун айынан дагы көп бузулууларга алып келет да. Бул учурда именно үй бүлөнүндө таасири бар деп эсептейм мен. Да, кошумчаласам, тамактануу дагы аябай чоң таасирин тийгизет. Бизде туура эмес тамактануулар көп. Баягы жеңил-желпи даярдалган фастфуд, ушундай тамактардан, ошол тамактарды жегенде дагы гормоналдык бузулуулар көп болот да. Себеби ал жерде өзүнүн таасирин тийгизе турган негизги факторлор бар да. Кошулмалар бар. Кошулмалар бар да. Себеби тамакты даамдуу чыгарамын деген ниетте көп нерселер кошулма болуп кетет. Ошолор азыр биздин жаштар көбүнчө ошондой тамактанып, анан кийин баягы негизги витаминдүү тамактарды жешпей эле полуфабриканттар деп айтылат атпайбы, ошолорду көп жешет дагы. Тамактануу дагы чоң негизги эмени ойнойт. Жакшы. Биздин студиябызга медициналык колледждин студенттери да келип отурат. Анда кийинки суроо сиздерден болсун, микрофонду кармап суроо берсеңиз болот. Азыркы учурда үй бүлөсү жетишпеген, начар жашаган үй бүлөлөр бар. Ал жерде албетте кыздар болот.
алардын кандай десем витамин же болбосо каны азайып кетип ушулар гинекологический жака терс таасирин тийгизеби деген сурооду берсек. Албетте тийгизет. Ошол азыр эле айткандай тамак чоң ролду ойнойт. Витаминдүү тамактар, үйдөгү психоэмоционалдык шарттар, ошол балага көңүл бурулуп, жакшы чоңойсо, ал баланын бардык шарттары түзүлөт, туура тарбияланып, туура өсүшүнөчү. Азыр силер айтып кеткен шарты жок үй бүлөдө чоңойгон балдарда негизги гормоналдык бузулуулар дагы көбүрөөк болуп учуп атат. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Детская матка менен төрөсө болобу деген суроо калтырыптыр да. Ушундай диагноз койгон окшойт. Детский матка деген ал эми баягы түйүлдүк болуп эле мындай өспөй калат да. Детский матка деп если ошондой диагноз коюла турган болсо, төрөй турган төрөй албай калат баягы. Ал эми кээ бирде бизге көп кайрылганда эми баягы инфантилизм менен эми детский матка дегендин үлкөн айырмасы бар да. Инфантилизм деген ал жакшы өрчүп жетилбеген жатынды айтып коет. Аны дарыласа болот, аны жеткизип өзүнүн немесин жеткизсе. А детский матка ошол кичинекей түйүлдүк бойдон өспөй калат, аны өстүрүшкө мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Если ошондой туура диагноз коюла турган болсо, энелик боло турган возможность мындай мүмкүнчүлүк болбой калат алардан. Эгерде мына ушул көйгөйдүн алдын ала биле турган болсо, мисалы өспүрүм кезинде дарыласа болобу? Убагында эми ар нерсенин өзү баягы орунун алдын алган жакшы да, айтып эле жүрөбүз. Көп эле оорулардын алдын алса болот. Убагында кайрылыш керек. Биз мына ушул менталитетте көбүнчө эле кыздар 20 жаштан өтүп калганда деле айызы келбесе жүрүшөт. Же болбосо ата энеси менен, энеси менен алар баарлашпайт, кеңешпейт, же болбосо уялат, досторун айтпайт. Ошентип жашы өтүп калганда келгенден кийин ал учурда бизге мындай мүмкүнчүлүгү азыраак болот. Кеч болуп калганда убактар болот да. Если ушул именно жыныстык жактан жетилүү убагы мына 11 жаш, 12, 13 жашта ошол учурда жакшыраак көңүл бурса, ушундай көп бузулуулардын алдын алса болот. Жакшы, биз байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Эмнегедир бизден алыстап кетти. Мына ушул балдар гинеколог катары Фатима айым айтсаңыз, негизинен мына ушул кыздарын кайсы окурактан баштап гинекологко алып барып текшерүүдөн өткөрүш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мына азыр суроолордон да байкасаңыздар болот. Негизинен ушул боюнча аягында көптөгөн суроолор келип атат да. Сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо байланышка кайрадан көрүүчүбүз кайтып келиптир. Кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроо киши арнап жатам. Мен ушу сиздерге кайрылайын дегенде мен көп врачтарга, больницага көрүндүм. Негизи азыр кызым 3 жашта. Мен негизи 10 жыл дегенде төрөгөм да. Анан дагы мен жолдошум төрүү деп айтат да, сунуш берет. Төрөйүн десем, баягы көбүнчө эле мени маткаң неме экен деп айтышат да. Детская дейт, же маткада бир нерсе бар экен дейт. Мындай аракет кылсам деле 2 ай 3 ай болгондон бери түшүп калып атат да меникичи. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Кандай жооп берет элеңиздер? Эми азыр эми баягы текшерүүнүн результаты жыйынтыгы жакшы түшүнүксүз болуп калды. Анан кийин баягы мен айтып атпаймынбы, эмне 10 жылда төрөптүр. 10 жылда. Анан азыр 3 жашта экен. Экинчи жолу кайра төрөйүн десе, мисалы 2 ай 3 ай болгондо кайра түшүп калат дейт. Эмне себептен? Эмне кылыш керек дейт? Ушундай бир гормоналдык бузулуулар болушу мүмкүн бул аялда. Анан кийин азыр ушул гормоналдык бузулуулардан башка дагы ушул өнөкөт бойдон түшүүнүн дагы көп себептери болуп атат. Себеби аябай көп урогенитальный инфекция деп коет. Вирусный инфекциялар бар. Ошолор чыга турган болсо аны пока баягы эмне баягы эмбрион
түйүлдүк өсүп келатканда эмне ошол түйүлдүктү өстүрбөй кое турган аябай мындай немелери ошондой таасирлери бар да. Ошон үчүн эгер неметсе именно ушундай центрлерге, биздин центрге кайрылсын, көрүп туруп жардам беришке аракет кылабыз. Анан бул учурда көп моменттер болуп калат. Бир азыр эле бүгүн эле мындай бир ай мурда боюнан түшсө, кийин кайра боюна бүтүп калат. Анан кайра эле баягы историясы кайталанып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн буну ушул именно эмне үчүн түшүп атат? Себебин аныкташ керек. Аныктап алып, себебин аныктамай сайын боюнда кылса ушундай кайталана бериши мүмкүн да. Именно себеби аныкталгандан кийин, такталгандан кийин анан ушуларга жардам берсе болот. Демек, сиздерге кайрылса сөзсүз түрдө жардам бересиздер, э? Жакшы, Фатима айым жогоруда суроого жооп берсеңиз. Канча жаштан баштап? Мен кичинекей кыздардын, балакатка жете элек кыздардын гинекологу болгонума байланыштуу бизге кайрылгандар көп. Бирок ошол ата-энелерге айтып кетет элем, балдарды кандай учурда болсо дагы гинекологиялык проблемалар болсо кайрылып любой ар бир возрастта көргөзө берсе болот. Айтылып кеткендей эле жанагы кичинекей балдарда адреногенитальный синдром деген оору бар. Кыздардын жыныс мүчөсүндө эркек мүчөнүн дагы белгилери бар болуп калат. Ошол учурда токтоосуз түрдө алып келип көргөзүш керек. Анан кийин кыздар бир 11 жаштан баштап ошол айыз эмеси башталат. Ошол кезде сөзсүз түрдө ата-энелер балдары менен жакын байланышта болуп Байкап туруш керек, э? Байкап туруш керек. Анан ошол жерде бир патологиялар, өзгөрүүлөр, туура эмес келүүлөр болсо сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Ошол эле 10-11 жаштан баштап. Андан кийин чоңоюп калганда дагы кыздарда башка проблемалар болот. Жанагындай безеткелер чыгып, ата-энесине айтпаса да энеси байкаш керек да, ушул сырткы келбетиненчи өтө толуп кеткен учурларда. Да, ошол кездерде анан доктурга кайрып, ушулардын немелерин айтса, признактарын биз дарылоого жардам беребиз. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин кызым 5 жылдан бери төрөй албай жүрөт дейт. Анан дарыгерге кайрылып текшерилсе дейт, яичниктери, фолликулалары жарылбайт экен деп ушундай диагноз коюп тур да. Эмне кылыш керек? Кандай жардам берет элеңиздер? Бул өтө мындай аябай сложный неме да. Баягы уруктуктар өсөт, көбүнүкүнө бизге кайрылгандардын ушул боюнда бүтпөгөндөрдүн 50-60% ушул именно ушул жактан неметелет да. Урук өсөт, уруктуктары убагында жарылбай калат дагы. Баягы жыныстык бала боло турган клетка сыртка чыкпай калып, ушул боюнда боло турган мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Анын өзүнүн ыкмалары бар, мындай деп ар түрдүү ыкмалар бар. Ушул ыкмаларына жараша карап туруп дарыласа болот аны. Мындайлар менен төрөгөндөр көп эле болот. Жакшы, анан мына ушул дарылоодо дагы мисалы ушул гинекологдор менен сүйлөшүп калганда айтышат да, сөзсүз түрдө толук дарыланыш керек. Ошол эле учурда анын жолдошун дагы көзөмөлдөн өткөрүп, текшерүүлөрдөн өткөрүш керек деп айтып калат. Ошондо гана дарылоо эффективдүү болот деп айтышат да, ошол нерсе. Туура, ар бир үй бүлөдө жолдошу чогуу текшерүүдөн өтүш керек да. Аялы эле өткөрүп, биз көзөмөлдө тургузуп текшерүүдөн өткөргөндө бул толук текшерүүгө өтпөйт да. Жолдошунда дагы проблемалар болуп калышы мүмкүн. Ошол эле жолдошунда дагы бала болуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген үй бүлөлөр да болуп калат. Ал кезде күйөөсүн текшерүүдөн өткөзбөсөк, аял кишини биз туура эмес эле дарылай бергенге барып калабыз. Сөзсүз түрдө жолдош менен чогуу кайрылыш керек, алар чогуу келиш керек, кеңешти чогуу алыш керек. Ушул эле учурда мындай суроо пайда болот да. Эндокриндик бузулуулар же болбосо гормондук бузулуулар дейли. Аял кишинде пайда болсо, мисалы, буга эркек кишинин дагы кандайдыр бир зыяны тийип калабы деген суроо. Эркек кишинин айынан дагы ушундай ооруларга калып калыш мүмкүнбү? Албетте. Кандай учурда? Эгерде үй бүлөдө тынччылык болбосо, жолдошу жагынан кысым көргөзүлүп, ар дайым психоэмоционалдык бир үйдө тынчсыздануу болуп турса, аял кишиге таасирин чоң тийгизет. Жакшы, анан айтсаңыздар, бүгүнкү күндө кайсыл курактагылар сиздерге ушундай көп кабылып жатат? Кайрылып жатышат ушул көйгөйдөн? Бул курагы эч кандай чектелген жок.
бардык эле курактагылар кайрыла беришет. Өзү баары эле кайрылыш керек. Анан биз баягы адам репродукция борбору болгондуктан бизге көбүнчө эле баягы жетилген учурда балалуу болбой, баласы турбагандар, көбүнчө ушул немелер айыз менен бузулгандар, ушундай гормондук немелер менен именно жыныстык жактан жетилгендер, турмушка чыккандар кайрылат да. Мен айтайын дегеним, бул баягы мындай куракта мындай кайрылыш деген мүмкүн эмес. Себеби кээде эркек балдар деле, кыз балдар деле эрте жетиле баштайт. 7-8 жашта көкүрөгү чыга баштайт, 7-8 жашта айыз көрүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул учурда дагы алдын алып сөзсүз алып барып көрсөтүш керек, текшериш керек. Бул дагы туура эмес деп. Бул туура эмес. Эрте жетилген да өзүнүн бул дагы именно мээ жактан көбүнчө мээ тараптан ошо гипоталамо-кефалоидальный системанын бузулууларына байланыштуу болот. Ошон үчүн убагында барып дарылаган жакшы болот деп ойлойм. Жакшы. Эрте турмушка чыгуу, анан бойдон алдыруу бул гормондук бузулууларга алып келеби деген суроо калтырды. Алып келет сөзсүз түрдө. Бул жерде эрте турмушка чыкканга аял киши балакатка жете элек болсо, кыз бала негизинен даяр эмес болот да. Ошол кезде аборт жолу менен баланы өрчүшүн токтотуп койсок, ал эми гормондорго бир мындай бузулуу кокусунан бузулуу болот да. Алар өрчүп өнүшүш керек эле да, ошол баланы желтый тело деп коет, ошол өстүрүш керек. Ошол срыв болот гормональный. Андан кийинки учурда ал өзгөрүү менен кийинки балалуу болушуна жолтоо болушу мүмкүн. Жакшы. Канча жаштан баштап турмушка чыккан дурус? 18 жаштан баштап. Биздин менталитетте ушул 18 жаштан уруксат. Негизи ошол кезде толук даяр болот. Эрте турмушка баягы жыныстык жактан эми жетилип бараткан учурда турмуш курса, ушул кыздын организми именно боюнда болгонго, түүлүктү көтөргөнгө, ушул 9 ай жүргөнгө, алып аны көтөргөнгө бир жагынан моралдык жагынан дагы именно организмдин өзүнүн күчү да жетпей калат да. Кээ бир турчулар эрте төрөп коет да. Төрөгөндө да өзү төрөй албай калса оперативный хирургиялык жол менен төрөлөт. Наркоз алат дегендей. Төрөгөндөн кийин дагы баласын дагы карай албайт. Дагы ушундай психологический моменттер көп таасир этет дагы. Именно ушул моменттер дагы баягы мурдагы эле гормоналдык бузулуулар дагы күчөп кетиши мүмкүн. Төрөттөн кийин же болсо боюнан алдыргандан кийин же болсо боюна түшүп кала турган болсо. Мен дагы кошумчалай кетсем, эрте турмушка чыгуу боюнчачы, биздин мына Кыргызстанда негизи ички жана тышкы миграцияга байланыштуу ата-энелер көп эле сырт жака иштеп кетип атышат да. Анан кийин кыздарын, ошол эле бойго жетип бараткан кыздарын, кичинекей эми чоңоюп бараткан балдарын чоң ата чоң энесине же болбосо тууган уругуна таштап кетип калат да. Ошондо кыздар толук информация албайт, өзүнүн өрчүп өнүгүшү боюнча эч кандай эч жактан маалымат албайт дагы, алар өз билгенин кыла баштайт. Эрте сексуалдык катнаштарга барат, же болбосо жанагы окубай коюшат, чет өлкөлөргө иштейм деп кетип калышат. Дагы ошонун кесепетинен ар түрдүү гормоналдык бузулуулар болот да, таасир берет, чөйрө, тамак аш, ичимдиктер жана башка жүрүм-турумдар. Ошодон кийин дагы баласыздык келип чыгууга көпчүлүк ушундай болуп учурап калып атат да. Ошон үчүн кыздар менен тыгыз иштеш керек, ата-эне ар дайым байланышта болуш керек, кыздар менен сырдашыш керек, сүйлөшүш керек деген ойдомун мен. Демек, өспүрүм куракта сөзсүз түрдө апасы жанында болуш керек да. Мүмкүнчүлүк болушунча ата-эне бала менен бирге жашаш керек. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун. Кандай суроо бересиз? Азыркы учурда келиндер эле эмес, кыздар да сит оорусуна көп кабылып атат. Мунун себеби эмнеде? Бул инфекциялардан болот. Ошол эле кыз балдар дагы инфекцияларга учурайт. Гигиенаны кармабайт, ар дайым жеңил желпи кийинип жүрүшөт. Жанагы бассейндерде же болбосо башка көлмөлөрдө чогуу баягындай общественный немелерде жүрүп калышат дагы, анан кыз балдарга дагы ошол микробдор жугуп калат. Ошол себептен сууга өтүп биз
сезгенүү болот. Демек, кыз балдар дайыма жылуу кийинип жүргөн дурусураак, э? Жакшы. Кийинки суроо, 6 жылдан бери кош бойлуу болуп айтабыз. Буга эрозиядагы себеп болушу мүмкүнбү деген суроо калтырдыр. Жок, негизи негизи эрозия андай Башка себептер, э? башка себептер болуш керек. Эрозия менен көп эле төрөлөт, бирок эрозиянын өзүн дарылаш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин эжем 15 жылдан бери кош бойлуу болуп айтат дейт. Төрөй албай жатат дейт. Анын жатын текшертсек дейт, кыйшык жайгашып калган, ошол себептен деп айтып атат дейт. Эмне кылыш керек? Кантип жардам бересиздер, кандай кеңеш бересиздер? Эми жатындын кыйшык жайгашуусунун себептери ар түрдүү. Тубасы болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда баягы жатындын артка жайгашып калышы мүмкүн. Жатын оң жака, сол жака жайгашып калышы мүмкүн. Мунун өзүнүн себептери ар түрдүү. Кээ бирлердики тубасы болот дагы, тубаса менен жатындын загиб деп коет, загиб менен көп эле төрөп, убагында төрөп жүргөндөр көп эле ал мындай. Бул именно тукумсуздуктун себеби деп эсептебейм. Кээ бир учурда ушул оң жака, сол жака жылып калган учурда ал спайка деп коет, баягы именно жатын бездерине суу өтүп калган учурда, турбаларга суу толуп кала турган болсо, жатынды же оң жака же сол жака өзү тартып кетиши мүмкүн дагы. Именно ушу жатын бездери, жатындын түтүкчөлөрү жабылып калып, ошонун боюнда бүтпөй калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн кээде шишик оорулар пайда болуп калат жатында же болбосо жатын бездеринде, киста деп коет, кистома, всякий мындай опухолевый немелер болуп калат. Ошолор дагы жатынды оңго солго дагы жылдырып коюшу мүмкүн. Муну неме мындай текшерип, көрүш керек да причиналарын караш керек да. Бирок эгерде сиздердин көзөмөлүңүздөргө келип, көрүнүп, анан дарыласаңыздар болот да. Анын себебин билиш керек, себебин алып койсо боюнда болушу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? 42-43 жашта төрөсө болобу кош бойлуунун деп калтырдыр. болот. Эмнеге болбосун? Ден соолугу жакшы болсо, экстрагениталдык оорулары жок болсо, төрөсө болот. Бул куракта мисалы жашы өтүп калыптыр, бир аз кооптонуп жатабыз, сөөктөрү катып калыптыр деген ушундай ойлор болот да кишидечи. Сөөктөрү катып калуу болбойт, бирок генетикалык бир обследование өтүп коюш керек. Ал ошол скрининг деп коет. Бир 12 неделеде, анан кийин ошол 20-21 неделеде текшерүүдөн өтүп коюш керек. Хромосомдук оорулар болбош үчүнчү. Себеби 40 жаштан ашып калган аялдарда, анын жолдоштогу 40 жаштан бир канча өтүп калган болот да, ошол кезде бизде организмде хромосомдук бузулуулар пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен ошол гана коркунуч бар. Ал эми сөөк катып калып же андай-мындай эч коркунучу жок. Өзү негизи аялдын ден соолугу жакшы болсо төрөй берсе болот. Жакшы. Саламатсыздарбы? Эл арасында жатыны жок төрөлүптүр деп угуп калабыз дейт. Бул кандай учурда болуп калат деген суроо калтырды да. Эмне себептен? Болот ошондой. Учурлар болот. Жатын жок төрөлгөн кыздар бар. Бар. Аплазия матки деп коет. Андайлар болот. Эми анын себептери баягы эле мен айтып кеткен программанын биринде. Көбүнчө эле бул баягы хромосомный аномалия, генетический ооруларга байланыштуу болот. Ошол жатыны жок эки түрдүү оору болот. Эми синдром рахитянской кюснера деген болот, анан синдром тестикулярный феминизация деген эки түрдүү ооруларда именно кыз балдар жатыны жок төрөлүп калат. Булардын причинасы именно хромосомдук генетикалык себептерге байланыштуу болот. Жакшы. Бүгүн сөз кылган ушул көйгөйлөрдүн алдын алыш үчүн, жалпы көйгөйлөрдүн алдын алыш үчүн көрүүчүлөр эмнелерге көңүл буруш керек? Кеңеш болсун сиздерден. Эми бүт эле мен дагы айтып беретем, ар бир оорунун алдын алган жакшы болот. Ошон үчүн кыз балдарды именно төрөлгөндөн баштап кызды эне катары карашыбыз керек. Жетилүүсүнө көңүл буруш керек. Кыз бала жетилип баратканда ушул эне менен кеңешип, эне көңүл буруп, ушул жыныстык жактан жетилүүсүнө, көкүрөгүнүн чыкканына, айыздын келишине, кээде бир айызы бузулуп, ооруп жүрө берет баягы доктурга кайрылыштан. Мунун да аябай себептери көп. Ошондуктан ушул учурларда өз убагында кайрылса деп ойлойм. Кыздарды эрте күндөн энелик өздөрүнүн энеликке даярдаса, эне катары көрсөк ушул кыздарды. Ушул кыздар кийин да эне болуп, ушул эле кыздар эне болуп, анан ушулардан эле дагы дени сак балдар төрөлсө, тукум уланса деген кеңешти бермекмин да. Жакшы, Фатима, кошумча алып кетсеңиз. Мен да айтып кетким келет, ушул
туура ошол бизде бир гана информация аз болуп атат да. Ошол кыздар менен контакт, информацияны көбөйтүшүбүз керек. Анан дагы учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Биздин Ош жергесинде кыздардын жаш кыздардын гинекологу жок деп көп жерде билишпейт экен. Ошо биздин жеке менчик клиника Дени Сакта кыздар менен мен иштешип келем. Мүмкүнчүлүк болсо байланышып бизге кыздарын алып келип көргөзүп турса жакшы болот эле дейм. Жакшы. Сиздерге рахмат айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ыкбал Казакбаева, Ош облустук адам репродукциясы борборунун гинеколог, эндокринолог дарыгери жана ушундай эле Фатима Турдуматова, Дени Сак медициналык борборунун дарыгер гинеколог жана медициналык колледждин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Оорубаңыздар, эл кызматында жүрө бериңиздер. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.